Assalamu alaikum, урматтуу Марва телеканалын көрүүчүлөр жана Куттуу Орозо 2024 көрсөтүүнү көрүп жаткан жалпы мусулмандар, жалпы кыргызстандыктар, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Биздин Марва телеканалыбызда дайыма дин жөнүндө, шарият жөнүндө, Кыргызстандын өнүгүшү жөнүндө айтар пайдалуу гана көрүүлөрдү көрүп келесиздер. Бүгүн дагы бизге конокко Кыргызстандагы эң мыкты активисттердин бирин чакырганбыз. Алдыңыздарга мейманыбыз менен тааныштыралы. Акжолтой Тухунов агабыз. Ассаламу алейкум ага. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн ушул көрсөтүүдө кененирээк орозо жөнүндө, орозодогу пайдалар жөнүндө, анан эмне болуп динге келип калдыңыз эле, канча жашыңыздан баштап дин жөнүндө келатасыз, дин жолунда, ушулар жөнүндө бир кенен токтолобуз. Жалпы көрүүчүлөргө учурашууңуз болсун. Урматтуу мекендештер, биринчиден сиздерге ушу куттуу орозо айында сиздер менен ушу Марва ТВнын телеканалынын аркылуу амандашып атканыма өтө кубанычтамын. Баарыңыздарга Аллахтын рахматы жаап, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы жолу менен жашаганга тилектешмин. Амин. Акжолтой ага, эң биринчи эле суроолордон баштайлы. Орозо айыңыз жакшы өтүп атабы? Аябай жакшы. Бул орозо мага өзгөчө бир сезимдерди алып келип атат да. Ар дайым, ар Рамазанда ар кандай адамга сезимдер келет. Бул Рамазан мага өзгөчө бир таасирлерин берип атат. Эмнеси менен, кандай? Мунусунда бул өткөн 2023-кө караганда бул орозо айын, Рамазан айын аябай күттүк балдарыбыз менен. Анткени өткөн Рамазан айында биздин үй бүлө менен ушу Рамазан айын кадимки өзүбүздүн майрам катары, сиңип калган майрам катары үйлөрүбүздү кооздоп, былтыркысында айт намаз, орозо айт намаздарында даярданганбыз. Балдарыбыз да ошого мындай кичине ынтызар болуп көнүп калыптыр. Ушу биздин майрам, Аллахтан берген ушу эки майрамдын бири Рамазан айындагы жакшы иш-чараларга камданганыбызда ошо жакшы сезимдер болду мага. Демек, үй бүлөңүздөр менен өзгөчө кылып күтүүгө, камданып, күтүп, балдарыңыздан бери Рамазанды күткөнү менен өзгөчө болгон экен да. Ооба. Аллах таалам береке берсин. Анан ушул Рамазан айы, мисалы, көлдө 2 ай, 3 ай сезон болуп, ошол убакта туристтер келип, акча чогултуп, сезон деп коебуз го. Бул эми күзүндө болсо Кыргызстанда той көп, тойдун сезону десек, жалпы мусулмандарда бул Рамазан айы ибадаттын сезону да. Ушул ибадатта балким башкаларга дагы албетте сөз пайдасы тиет. 24 саат мындай кыскача айтсаңыз, кандай өткөрүү менен алек болуп атасыз? Эмнеге көңүл бөлүш керек жалпы эл, мусулмандар? Жалпы эл эми бул ар бир жарандын ошо ислам динине, мусулманчылыкка, биздин кыргыз тили менен айтканда, ошого жараша өткөрөт экен ар бири. Анан биздин ошо жалпы эле биздин 3 ата туугандар катышабыз да. Ошолор менен өткөн Рамазан айында кеңешкенбиз. Ар бир жылы орозо айт менен Курбан айтты майрам катары бир үй бүлө тозот. Ошондо мындайча кезек-кезеги менен үй бүлө тозобуз. Ошондо эң биринчи биз баштап бергенбиз. Ошо баштаганда Рамазан айында көбүнчө ошо кыргыздын могу 70 жыл союздорунда жашап калган, канга сиңип калган жанагыдай майрамдар бар. 8-март, 90-жылдан кийин Норуз майрамы, ошого эле биргеликте мынакей Аллах тараптан берген бизге Рамазан айы, мубарак ай. Ошого кандай камылыш керек биз үлгү катары көрсөткөнбүз өзүбүздүн үй бүлөбүз менен. Туугандар арасында. Туугандар арасында. Анан жылда ошону менен өткөрөбүз, бири-бирибиздин үйүбүзгө ооз ачарга чакырабыз. Анан ошо Курбан айт майрамында, орозо айт майрамында биз чакырганда биз кичинекей баладан баштап чоң аксакалдарыбызга чейин белек бергенбиз. Ошондо да туугандарга биз белек берип атканда аябай таң калышкан. Бул эмне белек? Биз айттап келсек силер эмне белек берип атасыз? Анан ошонун жол-жобосун түшүндүрдүк. Ушул Рамазан айы жанагыдай 2 айда майрамдык жышаан болуш керек. Жаңы таза көйнөк кийип айт намазыбызга барышыбыз керек. Бирибизге белек, бечкек беришибиз керек. Бирибиздин көңүлүбүздү алышыбыз керек деп ошондой жышаан кичинеден болсо дагы бизде түзүлүп келатат, Кудай буйрса. Рахмат. Акжолтой ага, демек туугандар менен ооз ачыруу, орозо айтты күтүү жөнүндө жакшы айттыңыз. Эми алып баруучулар ушундай экенбиз, кээде ыңгай суроолорду да бере беришибиз мүмкүн да. Анан сиз эми Facebook'табы, YouTube'табы деги эле Кыргызстанда бир активист катары, мамлекеттик кызматтарга да барып келдиңиз. Ушундай бир активист катары таанымалсыз. Анан азыр Рамазан айында бул берекелүү айда Куран түшкөн ай. Кадыр түн
келетат Кудай буйурса, айыбыздын аягында, Рамазандын аягында. Ошол Рамазан айында Жабраил түшө турган күн келет, кадыр түн болот дейт. Анан сизге бир суроом, Куран арабчасын баягы чындыгында араб тилинде түшкөн да, ошо Курандын өзүн окуй аласызбы? Хатым дегени бир айда ушул Рамазанда хатым кылып атасызбы, окуп бүтүрүү? Рахмат, биринчиден жакшы суроо койдуңуз. Ошо Куран тууралуу айта кетейинчи. Албетте, Аллах Таала Жабраил алейхиссаламды хузуруна чакырып, Куранды пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга сен ортомчу болуп жеткизесиң деген милдеттеме берет. Ошондо Куранга ким кийлигишип, Куран менен ким алып урушуп, Куран менен ким мамиле түзсө, анын даражасы ошол замат көтөрүлөт. Ошонун негизинен Аллах Таала Жабраил алейхиссаламга Куранды пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ортомчу болуп түшүрөсүң дегенде, ошол замат Жабраил алейхиссалам периштелер арасында, дүйнөдө, ааламда канча периште Аллах Таалам жаратса, ошолордун мырзасы болот. Ошонун негизинен Куран Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам биздин сүйүктүү пайгамбарга түшкөнүнүн себебинен канча Адам алейхиссаламдан баштап акыркы биздин пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин пайгамбарлардын султаны, пайгамбарлардын имамы, пайгамбарлардын мырзасы, пайгамбарлардын мөөрү болду. Ошондон бизге түшүп, үммөткө бизге үйрөткөндүктөн эң жакшы Аллах насты эң сүйүктүү үммөт болуп пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болдук. Куран кимге тиет, кимге мамиле кылат, ошонун даражасын Аллах Таала ошол замат көтөрөт. Ошонун негизинен Куран Рамазан айында түшөт. Рамазандын кадыр түнүндө түшөт. Ошондо 12 айдын султаны бул Рамазан айы болуп атат. Кадыр түн 360 түндүн султаны болуп атат. Ошону менен биргеликте, урматтуу мекендештер, ошо биз дагы Куранды жакында үйрөнүп, аздан катымга жете элекпиз. Бирок бир пара, эки парадан жетип акырындан окуп баштадык. Ошон үчүн мен жалпы эле Кыргызстандагы ушу көп жылдан бери динде жүргөн өзүбүздүн жакшы сүйүктүү эжейлер, агайларыбызга кайрылат элем. Ошо Куран илим жакка да басым жасасак, ооба дават деп даватын айтабыз, ооба жума намазга барабыз, 5 мал окуйбуз, бирок өзүбүздүн ушу мен өзүмдүн кемчилигим айтып атам. Ушунча жыл дин жолунда жүрүп, ушу илимге басым жасап аптырмын. Ошо бир жыл толук болду, ушу илимге басым жасап, Курандын тамгаларын үйрөнүп, Курандагы сөздөрдүн маанисине баа берип, ошондой иш аракет кылып атабыз. Азамат. Демек, Куранды өзүн оригиналын десек да болот, элге түшүнүктүү болуш үчүн, ошону окуганыңызга демек аракет кылганга 1 жыл болуп, эми быйылкысында Куранды окуп баштадыңыз. Ооба, баштадым. Жакшы, илимиңизге Аллах Таалам береке берсин, дагы өркүндөтүңүз, устаздардан көп сабак ала турган үлгүлүү адамдардан болуңуз. Анан өткөндө бир адамдын мындай оюн угуп калдым. Рамазан айы бул адамдардын оозун ачыра турган, бир сооп таба турган ай. Анан сөзсүз эле мына стол ийилип кеткидей салат, тамак, 5 бармак аш даярдап эмес, бир жөнөкөй эле адамдын жакшы оюн угуп калдым. Акжолтой ага 500 адамга ооз ачырамын дейт. Чоң бизнеси деле жок. Кантип десем, магазинге барып 3-4 килограмм жана курманы аламын дагы, кичинекей пакетке 3төн, 4төн, 5тен саламын дагы, анан 0,5 баклашкаларды жаңы сатып келип, ошолорго фильтрди, үйдөгү фильтри менен суу толтуруп туруп, анан баягы кечки пробка машиналардын тыгын учурунда ооз ачар убакты көчөдөн таратып жиберемин. Ошентип 500 адамга ооз ачыра турган болсом, бир 10 000 сомдун тегерегине жетпеген акчам кетет экен дейт да. Анан сизде элге таанымал адам быйылкы жылга ушундай да пландарыңыз болгонбу, же бир туугандар эле ооз ачырасызбы? Ооз ачуурдун бир жеңил жолдору, ушу жөнүндө да айтпайсызбы? Ооба, бирок азыркы сиз уккан киши мындайча айтканда Аллах Таала мага береке бериптир да. Биз канча деген бакубат жашаган ага инилер тааныйбыз. Ошо стол ийилгенче чоң дасторкон жазат. О, жазсын, Аллах Таалам айтат го, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла деп. Бирок Аллах баарына мүмкүнчүлүк берген экен да. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ошо сахабалар менен отурганда ушинтип айтат да. Ким акча таратып, ооз ачыргандар көп сооп жетти, жетпей калгандар деген суроо келген. Аларга айткан ошо зикир, Аллахка дуа, Кураныңар менен да жетесиңер. Ошо бир курма чалып, ооз ачсаңар кара суу менен дагы ошодо сооп артыгын аласыңар деген да. Ошондуктан биз азыркы планда Кудай буйрса үй бүлөбүзгө эле ачырып иш алып барып атабыз. Анан кийинки Рамазандын ортосунда балдар менен да сүйлөшүү сөздөр болуп атат. Кандай кылабыз? Балыкчыда да мектебибиз бар, Айша деген. Ошол жака да өткөн жылы да ооз ачырганбыз. Анан азыр планда бар буйрса. Бирок жини ооз ачыруу пландары бар. Жакшы. Акжолтой ага,
Эми өзүңүз жөнүндө сурайлы. Канча жашыңызда динге келип калдыңыз? Кээ бирөө кыйынчылык менен келет, кээ бирөө болсо жөн эле бир адамдардын чыныгы мусулмандардын, билимдүү мусулмандардын же болбосо бир карапайым ак жүрөк чыныгы мусулмандардын бир кылган ишин көрүп алып эле ушундай турбайбы деп анан динге келип калат эмеспи? Мисалы жанагы боксчу десек болот, Мухаммед Алинин келиши дагы бир кызыктуу го. Америкада бокс боюнча аябай чемпион болуп, ошол чемпиондугун майлап кафеге киргенде актар, каралар деп бөлүп ага тамак бербей кафеден чыгара бергенде деңиз жээлей ойлонуп, көзү жашы агып, баягы уткан медалин сууга ыргы тийип анан кетип баратканда мечитти көрүп калат да, анан ушул жака кирип көрсөм деп киргенде ак адамбы, кара адамбы баардыгы бир катар кылып бири-бирине аябай кубанычтуу бир сөздөрдү айтып атканда, менин ордум ушул жакта экен деп анан динге келип калган экен да. Анан сизге намаз окуганыңыз канча болду? Эмне болуп динге келип калдыңыз? Бизге ошол себепкер 2023-жылы 20-сентябрда атам бул дүйнөдөн өткөн да. 2023. 2003-жылы. 2003, кечиресиздер, 2003-жылы. Анан ошол кезде атам 6 ай ооруп жатты да. Анан Кыргызстанда белгилүү дааватка чыккан Абдулла Шейх деген болгон балыкчыдан. Ошол дааваттарга көп чыгып, ошо атамдын досу эле. Анан жумасына бир жолу келип зыярат кылып, даават айтчу да такай. Анан ошо атам каза болуп кеткенден кийин анан биз ошо намаз окуп, Куран окуп, атама багыштап, анан ошондон кийин динге келгенбиз. Ошо атамдын Аллахка алып кеткен себебинен динге келгенбиз. Ошол киши да даават айтып, адам ушундай жакын кишисин жоготкондо мындай нес болуп калат да. Кандай адамдарга барат, эмне кылат, каяка барып, кимден сурайт деп. Ошол киши айтып, бизге ушу 3 күнгө дааватка чыгарып, балыкчыдан. Ошол аркылуу динге келип 2003-төн бери намаз окуп жүрөбүз. Мен билгенден ошол балыкчыдагы Абдулла Шейхтин, Чубак устастын, анан мына бүгүн топурагы кургай элек десек да болот. Мына бүгүн Марат агабыздын да жаназасы окулду. Ал жака дагы бардыңыз. Ошол эми Рамазан айындагы өлүм бир жакшы өлүм деп айтылат, Анан болгондо да бүгүн жума күнү коюлду Марат агабыз. Ошол жактан да бир таасир алсаңыз керек. Ушул жөнүндө да бир айта кетели. Рахмат. Ооба, ушу жакшы сөздү көтөрдүңүз. Көйгөй ооруп азыр ошо Мараттын жаназасынан келип ойлонуп турган кез эле да ушул убакытта. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен жакшы мубарак хадистери бар да. Ушу орозо күнү бүт тозок эшиктери жабылат. Орозо күнү ким бул дүйнөдөн артса, бирок ошо иманда, толук таухидте, 5 мал намазы, ошондой диндин өзүнүн канон шарттары бар. Ошону менен жашаса, анда бейишке түздөн түз кирет деп. Ошону менен биргеликте ошо сиз айткандай тарыхка артка чаптырсак, 2016-жылы Абдулла Шейх каза болду. Андан кийин 2019 Чубак Шейх да каза болду. Ошонун Абдулла Шейхтин жаназасында мен өзүм катышып, ошо саптарын тууралап жанында кызмат кылдым да. Ошо үлгүлүү, мындайча айтканда азыр адамдарга айтсаң, ар бир адамдын жашоосу жана өлүмү чоң сабак болот экен да. Бирок ошондой эле Кыргызстанда канча деген адамдар күнүнө Аллахтын астына кетет хузуруна. Бирок ошолордун арасында ушул 3 жаназа мага аябай таасир берди да. Анткени ошо биринчиден кишилердин келиши, экинчиден ошол ситуациядагы адамдын баркы канчалык адам мамлекетке кызмат кылганы көрүнүп калат экен да. Мына ушулузда эле мынакей Марат мырзанын бүгүнкү жаназасында мен өзүм катышып, мында да ушунда Аллах мүмкүнчүлүк берип, сап түзөгүч болуп калдым да, элдин көптүгүнөн. Анан Мараттын акыркы убакыттагы жашоолору мен үчүн үлгү катары калды да. Анткени анын акыркы жашоосу дагы узаганда биз үчүн чоң сабак болду. Ким ыйман келтирип, намаз окуп жашагандарга. Ошондой эле 2023-жылда Оз Ачарда Марат жеке мага ошо балыкчыда биздин мектеп бар да, каралашып жүргөн жеке менчик кыздардын мектеби бар. Ошол жака Оз ачырганбыз. Мага 200 000 сом тыйын каражат бөлүп берип, ошо балда садака жарыянын коомунан деп. Анан биз барып даярдап, ошо кыздарга деп ошо мектеп директору да суранды да, бияка мындай ысык сорпо, кыздар да жалаң. Бир дагы первый, второйдун кереги жок бизге. Бизге көбүнчө басым ошо таттууга, мороженое, пирожное, жанагыдай шоколадный фонтан, анан жер жемишке басым жасап бергиле деди. Анан сухофрукт ошондой кылып өткөрүп, Марат да өзү да келди да. Ошо Мараттын ошол жердеги мындай
Мен студент кезде да таанычым Мараттычы. Аллах таалам мүрзөсүн бир бейиштин бакчасынан кылды. Ошондо өзүнүн мындай адилеттүү жанагы аманатка адамдар берген адамдардан чогултуп атат да. Ошого бекем экен ошондо көргөм да. Ак жолтой, байке деп койчу менчи. Экөөбүз теңбиз, бирок ак жолтой момундай болсун, моягына момундай отчет бересиң, канча тиги алма алдыңыз, канча шоколад алдыңыз, ошонун момундай эсебин бериңиз, мен элге эсеп отчет берем деди. Анан мындай майда чүйдөгө чейин келиши, бул аманат деп, наоборот, менин иманымды бир бекемдеп, ошондой таасир калтырган. Анан мунусунда да камынып аткам, мен Маратка байланышка чыгып, Марат биздин мектепте унутуп калбайлык депчи. Бирок көчө ушундай жаңылык келди. Эми Мараттын азыркы ушу 3-чү жаназа мен көрсөтөм. Билинбеген да жакшы инсандарды Аллах алып кетет. Бирок средства массовый информация мындайча Кыргызстанга төбөсү көрүнүп калган инсандардын бири Мараттын жаназасы Кыргызстанда намаз окуп иман келтиргендерге көбүнчөсүнө акыркы жашоосунун өмүрү үлгү болду. Өлүмү да үлгү болду, жаназасы да үлгү болду. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай жакшы мубарак хадиси бар да. Пайгамбар сурайт сахабаларынан, ким бүгүн эмеге катышты дейт. Ким бүгүн орозо дейт. Абу Бакр радиаллаху анху мен дейт. Ким бүгүн аярлуу катмарга жардам берди дейт. Абу Бакр радиаллаху мен дейт. Ким бүгүн ооруп аткан кишиге зыярат кылды дейт. Абу Бакр радиаллаху анху мен дейт. Анан ким бүгүн жаназага катышты дейт. Абу Бакр радиаллаху анху мен дейт. Ошондон бирден бир белгиси мен жеке өзүмдүн көз карашым боюнча Рамазан айында Аллах жанын алып атат. Орозо өзү жетим жесирлерге ооз ачырып, башын сылап аткан. Анын аякта да оорукчандар бар да, оорукчандарга да зыярат кылган. Анан Аллах таалам ушундай алып кетти деп ойлойм да. Биз үчүн үлгү. Бир чети жаш кетти, ар бир кыргызстандык дагы жашаса, дагы кызмат кылса дейт, бирок Аллахтын чегине койгондо эч ким каршы чыга албайт, Сиз айткандай Рамазанда кетти. Анан Кыргызстан эле эмес, Африка мамлекеттерине да кудук чыгарып, балдарды сүйүндүрүп жүргөн видеолор, анан акыркы мына кечээки видео, мурдагы видеолорунда, акыркы видеолордагы ушул медресеге барып ооз ачырып аткан, эң биринчи ушул Бишкектеги жана Панфилов паркын Ороз айтта, Курман айтта балдарга бекер алып берип ойноткондо баштаган ошол Марат агабыз экен. Аллах таалам бейишин берген болсун. Эң негизгиси ушу жаназалардан эмне үлгү ала алдыңыз? Көрүүчүлөргө балким пайдасы тиет. Эң биринчиден ошо биз дагы эртеңби, азырбы кетип калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ар дайым ошо жаназага турганда адам эми намаздын түрлөрү бар да, айт намаз, 5 маал намазыбыз бар, нафил намаз, такажут намаз, жаназа намаз дагы ушу мен мекендештерге кайрылып кетет элем да. Өткөндө дагы мындай динден алыс адамдар каза болгондо жаназасы окулат, окулбайт деген да маселе чыкпадыбы? Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ар бир үйдө, ар бир жолдош же уулу жаназа намаз окуганды билиш керек. Узатканда мейли сен чоң атаң жүзгө чыгып узаталык, мейли сен тайнең жүзгө чыгып узатын, бирок ар бир үйдө ошо жаназа окуган баарын мындай илим алышыбыз керек да. Ошон үчүн могу жаназада мага адамдын, мисалы үчүн биз ошо активист болуп саясатта жүрүп атпайбызбы? Ошо мындай узаган саясатчылардын жаназасында да болдук, узаган активисттердин жаназасында да болдук, жөнөкөй карапайым туугандардын жаназасында да болдук. Бирок ушу жашоодогу үлгү катары калтырып кеткен ушу Чубак ажы менен Абдулла шейх жана Мараттын жаназасы мен үчүн өтө чоң таасир берди. Сен кандай жашасаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Меккеге келаткан бир чоң жоону жер жутуп кетет да. Ошондо Айша радиаллаху анха сурайт да, Расулаллах, ушу жоону жутуп кетти Меккеге келет жер. Ошол жердеги соодагер өзүнүн иш чарбасы менен келаткан, зулумдукка тиешеси жоктор эмне болот дегенде ниетине жараша Аллах таалам тирилтет дейт да, өлүмүнүн акыбалындачы. Ошон үчүн Мараттын ниети ушу иштерди кылам, план жанагыдай турганы Аллах таалам ошо Мараттын да ниетине жараша тирилтип, өзүсүн бир бейиштин бакчасынан насип этсин. Мага да ушундай иштерди кылып, Аллах ушундай жакшы жаназа берсе деген тилек кылам да. Амин, амин. Аллах кабыл кылсын. Азыр Рамазан жөнүндө анан эркин тема кылып атабыз, ошо Рамазандын негизинде.
көрүүчүлөргө да бир пайдасы тийип калар. Балким кичирээк балдарыңыз болсо, азыр балакатка жете элек балдар, кыздар дагы орозо кармаганга үйрөтүш үчүн көп эле бизге окшогон жаш ата энелердин балдары бар. Ошолор парс эмес аларга балакатка жете элек, бирок орозо кармаганга үйрөтүш үчүн кандай эрежелер менен үйрөтүш керек? Рахмат. Мен ушу өмүрүмдө уулум 14кө чыгып калды. Булар 19 жашынан эле кармай башташты өзүлөрү биз менен чогуч. Бизге таасири ошо Бишкекте жашап жаткан кошунабыз болду да. 8 жаштагы кыздын атын унутуп калдым. Ошо орозо кармап атканда менин балдарым 4 жашта эле да. Анан мен аябай таң калып турдум. Сен да кармап атасың десем, "Ооба, мен да кармап атам" деп. Анан ошондон кийин биз аракет кыла баштап, ошону көргөндөн кийин балдарыбызга мындай ыкма кылабыз да. Мына орозо Рамазан келди, биз орозобуз дейбиз. Анан могу конфет, шоколадты сатып коебуз да, муну күн чыгып турат, күн киргенде жейбиз деп пикирлейбиз. Анан балдарыбыз менен эртең менен ооз жаап, бул кичинекейлер турбай калат. Анан турганда эле сразу сурап калат: "Сен орозосуңбу?" "Орозомун." "Орозо." 4 жашта, 5 жаштагы кездери. "Орозобуз" дейт да, анан ачка болушат да алар. Акыл эси жанагындай балакатка жете элек. Анан тамак жеп алышат. Анан жеп атканда чогуу жеп туруп, тигилер жеп атканын көрүп отуруп, энеси тамак берип, анан анда орозону кайра жапкыла дагы, кечке даярданалык деп туруп, анан ошо жеп алгандан кайра жаптырып, кайра орозо кармаганбыз да. Анан ошондой ыкмалар, анан өзүнүн да балдарын өзүбүз үлгү болушубуз керек экен да. Көп устаздар айтат: "Балаңды тарбиялап эмне кыласың? Сен өзүң тарбиялап бол." Анан биздин ошо бир уул бир кызым Наима деген жеке менчик мектепке баргызганбыз ошо бала кезинен. Контрагын төлөп, өзүбүз ичпесек дагы деп, аякта деген Хабиба Арапбаевна деген директор бар. Ошодо бизди колдоп эжекебиз. Анан ошо чөйрөдө көп балага таасир кылат экен. Ал чөйрөдө мисалы үчүн ошо балам 1-класска барып баштады 2016-2017. Анан үйгө мектептен эрте келип калат, анан алмап келип калып, анан мен жатып бир тиштесем, ал балам айтып атпайбы, ошо 1-класс кезде эсимде. Ата отуруп жейт да, жатып жебейт да депчи. Ошондой таасир. Андан кийин эле ошо прическа тууралуу сөз болду да. Бала чоңойот, мурун бизде эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул чач тууралуу да. Же толук алгыла, же тегиз толук кой бергиле деген да. Анан биз ошол ыкманы карманып, ошону уккандан бери ошондо жүрөбүз. Анан балдарыбыз чоңоюп тиги чач тууралуу да айтып калды. Уже чоңойгондо аларды мажбурлай албайсың да. Бала сынып калат. Мисалы үчүн бизге чейинки динди кармагандар ошо балдарын бекем кармап, динге сындырып алган окуяларын көп уктук да. Анан балам ушундай чагылгандын изиндеги жылдызчаны коем деп калыптыр. Анан мен айттым: "Койсоң кой балам" деп. Ушка эме жок. Анан коюп келип, анан мектепке барса, классташтар айтыптыр: "Бул динде, исламда жок мындай прическа, чагылган койгон." Анан ошондон келип ал өз түзүлүп, ошон үчүн биздин балдардын ошо мекендештерге да айтам, ошо эсли балдарыңарды ушундай каада салт, мыйзам, шарият жолунда үйрөтөбүз десең, азыр жеке менчик көп мектептер бар. Ошока берип, биз ошондой ыкмада жүрөбүз. Жакшы. Азыраак Жолтой ага, мен бирөөлөрдөн угуп калдым, азыр жакында ушундай бир акция өткөрөбүз дейт. Ал кимдер экенин убагы келгенде өздөрү чыгарса керек. Ушул ооз ачырар учурда дейт. Ооз ачырарга бир жарым саат, 1 саат калганда биз анча-мынча маршрутка, автобустарга акчасын төлөйбүз дагы элдерди бекер жеткирсе дейт да. Ошол убакытта сиз ушуга кандай көз карашыңыз? Же болсо ар ким эле өзү менен барган жакшы, кээ бирөөнүн эми 20 сом көп, аз, маршрутка, автобустар Рамазандын урматында ооз ачар учуруда ушундай активисттер бар экен, кээ бирөө акчасын төлөп коет, элдер бекер бара берет. Муну аябай колдойм, бул аябай жакшы. Анткени бизде ушундай стереотип калып калган да, мисалы үчүн намаз окуган дин десе эле бул Куран окутуу, сүннөткө отургузуу, нике кыюу, өлгөндө жаназа окуу, ушундай калып калган да. Бул ислам, бул бүт тармакты ээлеген биздин жашообуздагы Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жашоо образы. Ошон үчүн Рамазан айында Рамазандын урматына деп жанагыдай жол расходу внимание кылган бул өтө чоң жакшылык болот. Ошондо өзгөчө басым кылып ооз ачардын убагында деп айтканында ал балдарды мен толугу менен колдойм. Бул анткени деген 20 сом, албетте бирөө айтса 20 сом кичинекей акча. Бирок ата бабалардын жакшы макалы бар да. Дүйнө турат майдадан, түшүнбөйт аны майдадан.
1 сомдон 100 сом куралат. Ошон үчүн кээ бир үй бүлөнүн 3 баласы тең мектепке окуйт. Кээ бир үй бүлөнүн 2 баласы мектепте окуйт, бирок пересадка менен барат. 80 сомдон 160 сом. Ошон үчүн алда болсо ата-энелердин капчыгына, балдардын көңүлүнө аябай жакшы болот. Коомчулукка да бир сүйүнүч, э? Коомчулукка чоң сүйүнүч болот. Чет өлкөлөрдөн угуп калабыз, көрүп калабыз мындай акциялар жүрүп аткан, ушу бекер жеткизген. Бизде болсо да бул чоң сүйүнүч. Анан ушул жерден да айта кетет элем, если мүмкүнчүлүк болсо дагы азыр ушундай талаптар болуп калды. Коомдук жай транспорттарда кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө, же школьниктер өзүнчө ушундай автобустар түзүлсө да жакшы болмок. Азыр мына китептерди окуп койгонубуздагы Куран, Пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр баяны столдун үстүндө турат. Анан Рамазан айында балдарыңыз менен балким үй бүлө менен китеп негизи эле үйдө китеп окусаңыз керек. Үй бүлөдө кайсыл китептерди көбүрөөк окуйсуздар, кайсыга басым кыласыздар? Бир жылда канча китеп окуйсуз? Кайсыл гана көрсөтүү болбосун. Анан айтайын дегеним ушул жөнүндө айтсаңыз, андан кийинкиси Facebook, YouTube'дагы, TikTok, Instagram'да азыр блогерлер сен жаман, мен жаманды чыгаруу менен алек болгондор көп да. Анан элдерди башка жака Рамазан айында балким сиздин айтканыңыздан көрүп пайда сыйып калар. Блогермин дегендер, массалык маалымат каражаттарына видео чыгаргандар Рамазан айында эмне видеолорду, эмне тексттерди чыгарсын? Рахмат. Эми бул тууралуу үйдө китеп окуу боюнча бизде ушундай үй бүлөлүк, мындайча айтканда өзүбүздүн каадабыз бар да. Биздин азыр бир уул бир кызым окуп атат. Анан сабактан үйдөн келип тамак ичип, намазыбызды окуп бүткөндөн кийин биздин чоң столго отуруп туруп, бизде жат жарыш конкурсубуз бар. Жат жарыш. Өзүбүздүн ичибизде жат жарыш, диктант. Анан жат жарыш ошо 4 тилде болот. 4 тилде. Англис, арабча, кыргыз. Анан бирок биздин биринчи сапта кыргыз тилибиз турат. Баардык кыргыз тилин өйдө коебуз да. Анан ошондон биз деген ошондо ага сиздер да катышасыздарбы атты? Өзүбүз да катышабыз. Жакшы. Келинчегим болсо мугалим болот да, диктант жазганда ал жаздырат орус тилден. Анан ошо менен жарышып, толугу менен кадимкидей да үйдөгү конкурс болот. Ким утат, белектерибиз бар, ай сайын белектерибиз бар. Анан бизде ошо күнүнкүсүн өткөндөн кийин дагы бизде ушундай үйдө ушул жыл ушундай шарт койдук. Ар бир 5ке 20 сом. Ар бир 2ге 100 сом күйүп кетет. Анан балдарга стимул болот экен, билбейм, бирок биздикинин менин үй бүлөмө эреже ушундай. Эреже ушундай. Анан ал акчаны биз мисалы үчүн алар кааласа конфет алып, же жанагыдай оюн-зоокко коротпойт. Биз менен кеңешет дагы өзүнө керектүү китеп, дептер, же жоолук, же көйнөк, же ата-энесине бир Рамазанда белек ушинче чогултуп алып барабыз. Акчаны туура колдонууну да үйрөтө кетесиздер. Үйрөтөбүз. Анан китеп боюнча ошондой, анан көбүнчө азыр биз ошо салым кошкон ошо дин жакка басым жасап билим алып атабыз үй бүлөбүз менен. Азаматтар, балдарыңыздар 4 тилде диктант жазат, жат жазуу жазат экен, азаматтар. Анан экинчи сурам жана блогерлер жөнүндө. Блогерлер жөнүндө ушу Рамазан айында турабыз, урматтуу кыргызстандык блогерлер, аттуу баштуу, көрүнүктүү Facebook'та, мындайча айтканда Facebook'тун дүйнөсүн буралган, видеоблог менен буралгандар Рамазан айында көбүрөөк жакшы иштерди, жакшы нерселерди жазганга үндөйт элем. Ар бир нерсе кийин акыр кыяматта Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кымындай жакшылык кылсаң, ошонун соогун аласың. Кымындай жамандык кылсаң, ошонун азабын аласың дейт. Ошон үчүн ушу Рамазан айы бул үлгү айда, Рамазан айы бул сооптордун мындайча айтканда биздин тил менен сезону да, скидканын айы. Ошон үчүн ушул айда канчалык жакшы сөз, жакшы блог чыгарсак, ошончо соогун алабыз. Ошон үчүн сиздерге үндөйт элем, ушу Рамазан айында жалпы үммөткө жакшылык тилеп, геосаясатта жүргөндөр мынакей Палестина менен жанагыдай жөөттөрдүн арасында болуп аткандан элибизге, Палестина элибизге мындай бекемдик тилеп, азыр Рамазан айында көп дуалар кабыл болчу айда. Ошон үчүн канча деген периштебиз тегеректеп турат. Ошон үчүн урматтуу менин коллегаларым, мен тааныган блогер, мыкты блогерлер, эже агайлар, силерге кайрыларыбыз ошо. Адам ушундай жакшы нерсе кылыш керек да. Бизде стереотип ушундай кабыл алынып калган, ислам десе эле бир жаман, терроризм, кийир эмет болгон. Жок, ислам Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, сен намазга барганда сарымсак, пияз жеп алып
жытың менен сапта турганда зыян келтирбе деген. Өзүңөр элестетип көрсөңөр, мусулман колу менен эмес, тили менен да керек болсо жыты менен зыян келтирмеш керек. Ошону сиздерден суранат элем, ошо Рамазан айында үлгү алып, анан ошондой жаман иштерди Рамазандан кийин кылбаганга аракет кыларыңарды. Азамат, Акчолтой айга бир күнү Акчолтой аякта балыкчыда жүрөт, бир күнү Бишкекте жүрөт, бир күнү Facebookка жазып атат, бир күнү телевиденияда келип интервью берип атат, бир күнү китеп окуп атат, бир күнү дагы бир жакта жүрөт. Ушуларга кантип үлгүрөсүз жана кантип график түзөсүз? Балким башкаларга дагы кереги тиет. Рахмат. Бирок ошо биздин графиктин баары ошо Аллахтын ошо намаздын урматынабы дейм да. Биз ошо кээ бир айтат да, ошо намаз алып, даарат алганга канча убакыт кетет депчи. Динди Аллах Таалам жеңил кылып жаратканда, жеңилдик кулуна жеңилдик кылып берген. Ошон үчүн биз ар бир ишибизде ошо намаздан кийинки ошо сиз айткан ошо көчөт отургузган, жанагыдай акцияларга катышкан, Facebookта жүргөн Аллахтын берекелүү убактысын колдонгонго, туура колдонгонго аракет кылабыз. Эң негизгиси ошо багымдат намаздан кийин уктабаганга аракет кылыш керек да. Берекенин баары багымдат. Канча коучтар сүйлөп айтып атпайбы, мындай кылсаң, бизнес тренинг кылсаң бай болосуң, тинтсең мындай болосуң. Абу Масуд радиаллаху анхунун риваятында келет. Абу Масуд радиаллаху анхуга сахабалар таң атпай барышат зияратка. Анан кулу тозуп алып айтат, азыр силерди кабыл алат депчи. Анан илгерки үйлөр кичинекей болгон балким. Анан сахабалар күткөндө Абу Масудту бир 10 мүнөт, бир 20 мүнөт үйүндө кичине жыйынтерин коюп, төшөктөрүн түзөп алсын депчи. Анан кулу кирсин дейт. Анан киргенден анан сурайт, "Силер эмнеге сразу ошол замат кирген жоксуңар?" дейт. Анан айтат, "Биз деген ошо сиздин төшөгүңүздү жыйып, андай мындай болсун. Силер уккан эмес белеңер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кийин багымдаттан кийин күн чыкканга чейин зикир, дуада отурса, Аллах Таалам бардык аламдагы жан жаныбар баарына ырыскы чачат. Менин кулдарым да, балдарым да багымдаттан кийин уктабайт" деген да. Ошон үчүн багымдаттан кийин уктабаганга аракет кылганга мен тилектешим. Азамат, өтө узак үмүттүү болбогула дейт, бирок ошентсе дагы көп адамдарга угушума караганда 1 жылдык планды бул кээ бирөө эми динден алыстар, кээ бирөө чала түшүнгөндөр жаңы жылда план коет экен. Анан мен угушумча кээ бир адамдар ушул Рамазандын баштапкы 20 күнүндө 1 жылдык пландарын жазып алышып, анан акыркы Рамазандын 10 күндүгүндө дуа кылат экен. Сиздин үй бүлөдө сизде кандай? Бизде дагы өзүбүз ошо сиз айткандай Рамазандын биринчи 10 күндүгү бул мээримдүүлүктүн күнү да, райымдуулуктун. Экинчи 10 күндүгү бул кечиримдүүлүктүн күнү. Үчүнчү 10 күндүгү бул тозоктон куткарылуучу күн. Анан биздин балдар ошо өзүбүз ошондой бар бир убакытта, мисалы үчүн жылында 365 күн болсо, ошо биздин балдардан мисалы бир маселе керек, же бир каржы керек, же бир балдардын кроссовкасын алыш керек, же мектепке сумкасын алыш керек. Ошол убакта биз ошо кажет намаз деп окуп кайрылабыз. Аллахтан сурап. Анан биз да балдарыбызга ошо дуа кылганда да үйрөтөбүз. Аллахым, өзүң ошо бул дүйнө акырет рызкыңан кем кылба. Биздин дуаларыбызды, тилектерибизди кабыл кыл деп. Анан ошо дагы уш жерден да баса белгилеп айткан, ошо мектептеги чөйрө, ошо биз мечитке каттаган чөйрө жана өзүбүздүн жора жолдоштор ошо чөйрөдөн көп таасир алам мен өзгөчө. Ошо ар бир мажлиске барганда, балдар менен отурганда жакшы шейхтердин сөзү бар да, биларман болбой, угарман бол дейт да. Анан ошонун негизинен ошондой насааттарды айтып келип үйгө жеткизебиз. Ооба, мечитке каттаган жана башка эмес. Азыр эми Рамазан айында шамды окуп алып, оозубузду ачып алып, курсакты кампайтып алып, ооз ачканда эки жолу сүйүнүч мусулман орозо кармаганда Аллахтын жамалын көргөндө жана ооз ачканда дейт, ооз ачып алып, анан таравихти туш келген мечиттерде окуйсузбу же дайыма бир мечитке барып атасызбы? Ал жакта хатым бүттүбү же 30 күнгө созулат экен, кандай экен? Жок, бир эле мечиттерге каттайбыз. Анткени деген ошо Рамазан айында ошого аракет кылабыз да. Бир мечиттен каттап, бир мечиттен бүтүргөнгө. Анан Рамазан айындагы жанагыдай тамак аш тууралуу дагы жакшы баса белгилеп айтып кеттиңер да. Көп ошо бизде билбеген ошо илим жака басым жасап, жаңыдан динге келип аткан мекендештерге да айтат элем. Намаздан кийин ошо ооз ачканда аябай кампая жеген дагы бул организмге зыян. Биринчи суусун ичип, чайын ичип, сорполо ичип, намазын окуп келип, анан аз-аздан салатын жеп, андан кийин намаздарга барып келип, анан тое жеген жакшы да. Анан кээ бир ошо биз деле ошо өзүмөн мисал келтирип айтайын. Жаңы 2003 динге келип, 2004 динге келгенде биз
мындай эле күн менен түндү алмаштырып койгом да мен. Жарыкта жебейм, түнү бою жеп чыкчубуз. Жороо жолдош мына ушу экен, орозо экен депчи. А көрсө орозо ошо тамактан тыйылуу, кулак менен гайбат ушак укпоо, көзүңдү сактоо, жүрөгүң менен жакшы ниет кылуу, ошонун баары орозонун мындайча айтканда комплектующий болуп келет да. Ошо жалпы баары менен кармап, ошо бир такыбачылыкка, ошо үлгү болгонго, мисалы үчүн биз бала кезде үлгүлүү үй деп турчу эмес беле? Айылдарда. Айылдарда ошо кимдин огород таза акталган болсо, ошону мен көп мындай ассоциировать этем да. Рамазан айы мененчи, ошо мусулман үлгүлүү болуш керек. Анан албетте кээ бир түшүнбөгөн биз деле ошондой түшүнбөй. Бүгүн мисалы үчүн орозого келгенде тамекини 30 күн тыштап, анан кайра улантып кетпесмиз. Ушул күндө мына Аллахка сөз берип, Аллах сен берген ден соолугума кыянаттык кылбайын, ушу орозодо тамекимди тыштайм, андан ары чекпейм деп. Ушундай тазалануунун артына чейин, аягына чейин туруп алып кеткенге аракет кылыш керек. Кээ бир адамдар көп сөгүнөт. Сөгүнбөгөнгө аракет кылам, орозодо тыйылып, андан ары да сөгүнбөй улап кеткенге аракет кылыш керек. Ким орозодо сөгүнө турган болсо, орозосунун соолу жокко кетет. Жокко кетет. Ана мына ушул орозо айында турабыз. Кудай буйрса Аллах таалам береке берсин. Ар дайым үй бүлөңүз менен аман болуп орозо кармаңыз. Анан жанага так жооп ала албай калдым. Же балким башка сөзгө өтүп кеттикпи? 1 жылдык план сиздерде түзүлөбү, түзүлбөйбү деген маселе. 1 жылдык бизде түзүлбөйт. Үй бүлөдө түзүлбөйт, ошо колубуздан келишинче ошо адал, мисалы үчүн менде өзүм үй бүлөм адал ырыскы менен ошого көп басым, ошо илим алгандан баштап адал ырыскы менен үй бүлөнү багыш. Мурун эми кандай ар кандай болуп калчу да. Бирок ошо адал ырыскы менен үй бүлөнү багып, эртең ошо адал ырыскы менен бакпасаң, балдарың жанагыдай балдарыңан чыгып кетерин, ушуга да көп аябай аяр мамиле жасашыбыз керек экен да. Тамак аш маселесинде. Тамак аш маселесинде, адал маселесинде, акча табууда. Акча табууда, ошо жанагыда мектептин чөйрөсү аябай таасир этет деген ошо үйгө мисалы үчүн биз ошо балдарыбыз менен улус 12-14тө окуп аткан 12де так. Ошо дүкөнгө барганда да бизде ушундай адалбы же арамбы, ушунда жанагыдай адал эмес, туура эмес химикаттар кошулганбы, ошону биздин балдар аябай окуйт. Анан азыр үйдө 5 жашта да 4 жашта да уулум чоңоюп келатат. Алар сумка, энеси сумка алып келипчи, биз алып келгенде эле сразу ачып, бул адалбы, ала окуганды билбейт. Бирок бул адалбы же адал эмеспи деп сурайт. Анан азыр YouTube'тун заманы болуп атпайбы? Жана кыска роликтерди көрөт. Ошол жерден да уже билет алар. Крап адал эмеспи, мисалы үчүн эчки адалбы, ошонун баарын билет. Аякта көп ушундай программалар бар экен да. Ошон үчүн биз ошолорго аракет кылып жашайбыз. Демек, байкатпай эле балдарыңыз сизди окутуп аткан учур экен да? Ошо аябай, мисалы үчүн мен аябай кубанычтамын ошо. Жеке менчик өзү ушул адамдын, биз эми демократиялык өлкөдө жашайбыз да. Кааласа частный мектепке берет, кааласа мамлекеттин, кааласа жанагыдай Оксфорд деген аябай кымбат мектептер бар. Бирок биз ушу направлениябызды ушундай мектепке бергенбиз. Мен азыркыга чейин өкүнбөйм, тескерисинче аябай сүйүнөм. Жана башка азыркы ошо 1-класска бараткан балдардын ата-энелерине да насаат катары айтып кетет элем да. Ушу балдарыңарды жакшылап, ушу каада салтты үйрөткөн, кыргыз тилин үйрөткөн, ушундай жакшы частный мектептер бар, Кыргызстан боюнча. Ошолорго берип кылдап тандаган. Сиз билген. Ооба, мамлекеттик да мектептер бар, анан жеке менчиктер да бар, Ооба. Биз ошол билим тармагында да жүрүп, мамлекеттик көптөгөн мектептерди көрүп атабыз. Чындыгында өтө күчтүү мектептер бар, жеке менчиктер да бар. Эми Рамазанга кайтып келели. Рамазан жөнүндө, Рамазан айында Куран түшүп баштаганбы же Куран түшүп бүткөнбү? Куран түшкөн да. Рамазан айында Куран түшкөн. Анан ошо бүткөнүн ошо алымдардан сураш керек экен. Айтор Рамазан айында Куран түшөт. Куран түшөт, Рамазан айында Куран түшөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда жакшы изречениясы бар да. Кимде Рамазан айында дейт, толук туура иман менен орозосун кармап, дуа кылып, эски күнөөлөрүн кечирим сураса, Аллах ошол орозого чейинки бүт күнөөлөрүн кечирет. Орозодон орозого чейин. Бүт күнөөлөрүн кечирет. Ошондо экинчи күнөөгө кайталап барбайм дегенде. Ошон үчүн Рамазан айындагы бизге кылган чоң жанагыдай айтып атпаймынбы? Тозок эшиктери жабык болот. Шайтандын, иблистин чоңдору ишенделген болот. Бул ай өтө
Маани бере турган, Маани бере турган айда мусулман именно дин менен динди тажрыйбасында көрүп практиковать этип аткан үчүн бул өтө чоң маанилүү айлардын бири. Рамазан айына сахабалар ушунчалык камынган. Ошол бизге үлгү катары келген, ошон үчүн биз да ошо аракет кылып, кичинеден өзүбүздүн үй-бүлөбүзгө сиңирип келатабыз Рамазан айын. Куран жөнүндө айттыңыз. Курандан нускабын жаңы үйрөнүп баштадым деп Алла разы болсун. Мына 1 жыл болду, эми түшүп калдым. Толук окуп делек болсом дагы 1-2 пара окуп аракет кылып атам дедиңиз. Жакшы билгенге караганда жакшы билеликти окуганга аракет үчүн да сооп берилет эмеспи? Аллах таала бизге береке берсин. Анан жаныңызда дагы Пайгамбар салламдын өмүр баяны деген китеп турат. Ушундан бир суроо берим келет. Пайгамбар салламдын сүйүктүүбүздүн өмүр баянын канча жолу барактап чыктыңыз? Канча жол окудуңуз? Көп барактайм. Көп барактайм. Үй-бүлөм менен көп барактайм. Анткени эң биринчи жылы ошо цифрларды бир даталар менен жаттатып Раматул Хатам үйрөтүп койгонда, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган жылы кайсы дегенде Lexus 570 бар эмес беле? Ошонун аркасынан 570-жылы төрөлгөнүн билебиз. Анан балдарыбызга дагы көп ушу Пайгамбар саллаллаху алейхи биз азыр ушу илимге басым жасагандан бери биз үйдөгү маселелер боюнча, мисалы үчүн үйдөгү иш-чара, үй-бүлөлүк иштер боюнча биз ошо источникти сразу булакты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине жана Кураныбызга такап алып турабыз да. Өткөндө эле мындай иш болуп калды да. Биздин бир таанышыбыз эми ушу саясатта жүрүп көп силовой блокто министр депутаттар менен байланыш көп да. Анан бир бала тентектик кылып жанагыдай гаш деп коет го, ошону чыгып калды. Анан бизге чалат ушундай болду деп. Анан биз ал ушундай жооп бериш керек. Ал 2 статья бар да, ким чегет, чеккендин өзүнчө статья, жанагыдай саткандын өзүнчө статья. Анан түшүп калып айтты, бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Азыр момдай деп бүт түшүндүрүп бергенден кийин анан 14 жаштагы балам айтып калды. Ата, сиз баары жардам берсеңиз дагы күнөө деп улум ошондо айтты да. Анан биз сен эмне бул эмен ал? Мен источникти ошо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоо образын алдык деди да. Анан ошон үчүн биздин үй-бүлөдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, сирасы, YouTube'да дагы 40 сериялы сирасы бар, тарыхы. Ошону дагы мисалы үчүн тапшырма берип көрөбүз үй-бүлөбүз менен. Мисалы каналды YouTube'дан кыздарыбыз, балдарыбыз көрөт да, бирок ошо биринчи ошо Пайгамбардын өмүр баянын көрүп, андан кийин башка роликтерди көрүп аракет кылабыз. Саясатта да жүрөм деп калдыңыз. Албетте эл да билет. Бирок көз өтүп кеткен дейбизби же улуу дейбизби, Кыргызстандын саясатчыларынын баалаган адамдарыңыздан айта кетсеңиз, кимдерден үлгү аласыз? Мына биз ал үлгү алгандан дүйнөлүк эмес, Кыргызстан. Чекеден эле Абсамат Масалиев, биздин аталарыбыз, Жусуп Абдрахманов, ошондой эле андан ары алганда Ормонхан, Курманжан Датка, ушу баатыр эне аталарыбыздан үлгү алабыз биз. Мына азыр сиз айтып атсаңыз, ойлоп атам да, Жусуп Абдрахманов. Демек, баласынын аты Жусуп, атасынын аты Абдрахман. Баласынын аты Исхак, атасынын аты Разак. Булар аталары дагы, чоң аталары дагы диндар болсо керек. Балким азыр Кыргызстанда сурасак, сиздин атаңыз ким болгон десек, кичинекей молдо жок го, баары менин атам чоң молдо болгон дейт го. Сиздин ата тегиңиз кандай болгон? Биздики дагы ошо өткөндө ушу бир окуя болду. Кыргыз тилин, кыргыздын наркын, каада салтын, үрп-адатын өнүктүрөбүз деген ушундай мажлисте отуруп калдык да. Ооба. Анан отуруп калып, чекесинен ушуну тааныштырса эле бүт менин атам чоң молдо болгон, менин атам манап болгон, менин атам бий болгон деп ушундай кетти. Анан ар жактан биз да туруп өзүбүздүн ата тегибизди айттык. Биздин өзүбүздүн түйүбүз Саяк урусунан болобуз. Анан Ысык-Көлдө төрөлүп өскөнбүз. Ошо Ысык-Көлдө Ормонхандын жанында жүргөн Албек Баатыр деген болгон. Ошонун 7-атабыздан кошулабыз. Андан кийинки 19-кылымда Үркүн убагында Батыркан деген да баатыр болгон. Ошолордун урпактарынанбыз. Анан ошо биз да сиз айткандай менин фамилиям Тукунов да. Бул эркелетип айтылган чоң атамдын аты да, а өзүнүн чын аты Турду Мухаммед. Турду Мухаммед. Бүт исламча ошо сиз айткандай жанагы Разаков атабыздын дагы аттары
ошо биздин союз дооруна чейинки бүт аталарыбыз ошо дин ислам менен коюлуп аткан. Юсуф да ошо биздин тилибизге келтирип айтылган аттар. Абу Бакыр деп коет, Абакир деп коет. Абу Бакыр радиаллаху. Абакир деген, Абу Бакыр. Ошондой Жакып чоң аталардын бири. Манас Баатыр, бабабыздын атасынын аты Жакып. Ошондой. Демек кыргыз аттары менен ислам дининдеги аттар эч кандай каршы келбейт экен да, каршы келбейт. Бизден эми ошо биз ошо ислам дининде жүрүп, биздин түшүндүрө албагалыктан кичине кемчиликтер кетип атат да. Туура мисалы үчүн Чубак Ажы Раматылыкты эстеп калбадыкпы? Чубак Ажы Раматылык ошо соц тармакка чыгып, биздин ошо дин тармагында дават кылып жүргөн инсандарга чоң ишти төөгө таралгыс ишти алып көрсөтүп берди да бизгечи. Анан ошонун негизинен Чубак Ажыга дагы Аллахтын рахматы жаасын, мен аябай ошол киши менен сыймыктанам. Анткени биз чулдурап жеткизчү нерселерди ушундай Жакыпты, мисалы үчүн аттарды. Айтор кыргыздын тарыхын, салтын, дин менен кантип оорлошуп журдулушканын мына деп көргөзүп койду да. Анан биз уже ошону ал киши мындайча айтканда төөнү жыгып бербей, эми биз жиликтеп элге таратып алышыбыз керек да. Акжолтой ага рахмат. Аябай келип бери жакшы маектерди курдуңуз. Көрүүчүлөрүбүздөн бир эле адам пайда таап калган болсо бул чоң жетишкендик. Орозоңуз кабыл болсун. Аллах таалам үй бүлөңүздү, балаңызды кыяматка чейин урпагыңызды илимдүү, элге жерге кызмат кылуучулардан кылган болсун. Азыр бир ооз ачабызга аз эле убакыт калды. Анан акыркы бир коштошуу эл жерге сөзүңүз. Урматтуу кыргызстандыктар, куттуу Рамазан айында турабыз. Бул Рамазан айы Аллах тараптан түшүрүлгөн биз үчүн чоң жеңилдик жана биздин амал дептерибизге жакшы иштерди кылыш үчүн чоң бакубаттуу убакытта. Ошон үчүн мен сиздерге каалайм, Аллах Тааланын жакшылыгын, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолу менен жүргөнгө аракет кылыңыздар. Урматтуу менин мекендештерим, бул Рамазан айы тек гана бир ачкачылык, эртең менен саардан кечки ооз ачарга чейин ачкачылык эмес. Ошон менен эле биргеликте адамдын көзү менен жаман нерсени көргөндөн, кулагы менен ушак уккандан, тили менен жаман сөз кылып зыян келтиргенден жана жүрөгү менен жаман ойлогондон алыс болушубуз керек. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ким быйыл орозо кармаса, ниеттерин түзөп Аллах үчүн кармайын деп аракет кылсын. Жана кимдин ден соолугу болбой, же эңки жылга ниет кылса, ошо эңки жылга ниет кылып кадамдарын бекемдеп орозо кармаганга мен тилектешмин. Рахмат ага. Урматтуу көрүүчүлөр, куттуу орозо 2024 берүүсүн Марва телеканалынан көрдүңүздөр. Орозоңуздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө Аллах таалам жашооңуздарга береке берсин.